Устаз Чубак ажыке рахматуллахи алейхи айтты эле, Калысбек шакиртим келсе мен шакирт түшөм деп меркелетип айтып койгон кербез албетте. Siz saparыңызда түп району жок экен, түпкө өзүнчө чакырса келип бересизби? Биз окуучуңуз Калысбектин агалары болобуз дейт. Калысбек деген аалым уулуңар бар, Египетте окуп атат, биздин шакиртибиз. Келсе баарыбыз ого шакирт түшөбүз иншалла. Калысбектики. Анан окуусу качан бүтөт дейт, мен ага айткам, ошо окутпай койгонго чейин оку деп айткам. Болбосо окуусун бүткөн университетти. Келсе болот, мен айткам, ошолор алы жетпей калып окутпай койгондон кийин ага чейин келбе. Азыр бизде аалымдар көп, молдолор көбөйүп калган, сен ошол аалымдардын аалымы бол. Талашып атпайбызбы азыр бирибизден бирибиз, меники кыйын, сен кыйынмын деп. Ошо бизге арбитр боло турган болгондо кел. Деп ошентип айткам ага мен. Ошону башымда окутуп калганга мен аябай сүйүнөм. Бир кызык окуя. Окутчу эле мана мен муфтий болуп калып камералар коюлат, анан отурсам калыс отурга кире берип отурган экен да, меники сураганы келген го. Анан бир чоң аалым келген, бир аалымдар башка улуттан келгендер, мага маселе талашканы келиптир. Чубак ажы айды көрөм деп, айды көрүштүп, андай мында палантыкын деп. Анан камерадан карап отурам, калыс экөө сүйлөшүп бир сааттай. Калыс эле жөнгө салып жеңип бүтүрүп, анан узатып койдуңдар ака. Шундай ыраазы болдум да, көрүп турам берки бөлмөдөн, ар коридордо болуп аткан иштичи мисалы үчүн. Ошо азыр Египетте эң алдыңкы талап, алхамдулилла. Ошол түптөн болот. Анан эми мен Караколго келгенде бул Ак Суу менен түп Караколго жакын. Мен эми 400 километрден келсем, 40 километрден жөрмөлөп деле келип калат да ошого барбайм. Болбосом бармакмын жалкоо болсоңорчу. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым. Бирок ошого карабастан келген аракет кылам иншалла. Кыргызстандын жаштарына кайрылып кетмекчимин. Келиңиздер, урматтуу жаштар. Намысыбызды көтөрөйлү. Намысты дагы жөн эле улутчулдук, мындай туура эмес нерсе менен эмес. Ошол диндеги көрсөткөн тартиптегидей кылып, Кыргызстандын келечегин жакшылап кылганга аракет кылайлы. Бактылуулуктун бардыгы динде, алем динде эч кандай кемчилик жок. Алла таала Кур'анда айтып атат: "Алейума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ислам дина." Мен силерге бүгүнкү күндө өз жакшылыгымды те акырына чейин чыгарып, силерге дин катары исламды көрдүм дейт. Ушу исламда көрсөткөн тартиптегидей аалымдардын айтканынан бир да каршы чыкпастан ошолорго баш ийип, мына ошол тарбияны бекем мыктасак, ортобузга бир ынтымак келсе, Алла таала Кур'анда муну тастап айтып кетип атпайбы? "Вала таназау фатафшалу." Силер эч качан бөлүнүп, жарылып ичиңерден мындай ынтымаксыздыкка барбагыла. Ынтымаксыздыктын акыры сөзсүз ийгиликтин мындай колдон качуусуна, кут берекенин кетүүсүнө себепкер болот дейт. Ошол себептен Кыргызстандын жаштары динге ыктап, намазга кайтып, ушундай бир жакшы жолду тандап, бүгүндөн баштап эртеңки келечекти кура берсек деген үмүттөмүн. Устаздар ошентип эркелетип сүрөп коет, ага ишенип кетпеш керек анан. О, мен болуп кеттим.